Кыргыз алтын өлкөдөгү эң ири 10 мекеменин катарына кирген чоң потенциалы бар эң кирешелүү ишканалардын бири. Ал 1992 жылы завод фабрикаларды өнүктүрүү максатында Кыргыз алтын концерни болуп түзүлүп, кийин акционердик коом болгон. 30 жылдык тарыхы бар бул мекеме ушул күнгө чейин жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ири инвестицияларды тартууга, аймактардагы инфратүзүмдөрдү өнүктүрүүгө жана жергиликтүү тургундарга социалдык колдоо көрсөтүп келет. Техникалык, кадрдык мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындан ары өнүктүрүүгө, Кыргыз Тоо-кен тармагында флагман болууга. Ошол себептен азыр биздин жаңы правление директорлор кеңеши кийинки 3-5 жылга болгон жаңы стратегияны иштеп чыгып атабыз. Бүгүнкү шартка ылайыктап. Кыргыз алтын ачык акционердик коому өлкөнүн Тоо-кен тармагына, атап айтканда алтын казууга, мамлекеттик казынаны толтурууга чоң салым кошууда. Келечекте бул Кыргыз алтын мекемесин Казакстандагы жайгашкан жана самұрық казына деген сыяктуу чоң мекемеге айлантышыбыз керек. Бүгүнкү күндө дагы башка бошоп жаткан алтын кендерди Кыргыз алтынга берип, ошо Кыргыз алтын биргелешкен ишканаларды ошо Кумтөрдү өзүнө алып иштетип атса, бүгүнкү күндө ошол алтын кен кытайлыктар менен иштетип атат. Буга чейин канадалык Centara Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин Кыргыз өкмөтү былтыр өз карамагына алып, ал Кыргыз алтынга толук кайтарылып берилди. Бул мекеме мамлекет үчүн, Кыргыз алтын үчүн чоң жетишкендик. Себеби быйыл Кыргыз алтын 11 айда Кумтөрдү кошуп эсептегенде 38 миллиард сом таза пайда көрдү. Учурда Кыргыз алтында 7,5 миңден ашыгыраак адам иштейт. Быйылкы жылы Кыргыз алтын ушул салык төлөмдөрү жана башка социалдык төлөмдөрдү кошкондо 5 миллиард 200 миллион сомдон ашыгыраак төлөмдөрдү төлөдү да. Кумтөр быйылкы 9 айдын жыйынтыгы менен 12 тоннадан ашык алтын өндүрдү. 26 миллиардтан ашык салык төлөмдөрү, ар кандай социалдык төлөмдөр төлөдү. Быйыл ачык акционердик коомдун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөн иш-чарада мекеменин мурдагы жетекчи ардагерлерине Кыргыз алтындын энчилүү сааты жана мекеменин ондогон кызматкерине жигердүү иши үчүн ардак грамоталар тапшырылды. Эл казнага нечен миллиард сом салык төлөп, нечен миң адамды жумуш менен камсыз кылып, ынтымак биримдиги менен, кесипкөйлүгү менен, зор өндүрүш тажрыйбасынын жардамы менен ушул зор ийгиликтерге жетишти. Кыргыз алтындын негизги максаты өлкөнүн Тоо-кен тармагындагы ишканалардын башын бириктирүү, иштеп жаткан ишканалардын өндүрүшүн колдоо жана алтын казуу боюнча ири долбоорлорду ишке ашыруу. Бүгүнкү күндө анын карамагында автоунаалар ишканасы, аффинаждоо заводу, Кыргыз алтын курулуш филиалы, Кыргыз деңиз жээги санаторийи, Солтон Сары кен казуу филиалы, Макмал алтын комбинаты жана Терексай кен иштетүү филиалы кирет. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.